Кийинки маселеде Кыргызстандын аймактарынан Бишкек шаарына 80 кыргыз тилчи жана 64 математик мугалимчи болду дейт. Эгерде аларды ар бир топто бирдей санда бир эле предметтин мугалимдери болгондой кылып топторго бөлүштүрүү керек болсо, анда эң аз дегенде канча топко бөлүүгө болот дейт. Кыргыз тилчилерди дагы, математиктерди дагы бирдей санда бөлүш керек экен. Топтордун саны аз болуш үчүн ар бир топто болушунча көптөн адам болуш керек. Анда эң чоң дегенде канчадан кылып бөлсө болот? 80 кыргыз тилчини дагы, 64 математикти дагы. Экөөнүн эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табабыз. Экөөнү тең бөлө турган эң чоң сан 16. Демек 16дан кылып бөлүштүрсөк болот. Анда 80 кыргыз тилчини 16дан кылып канча топко бөлө алабыз? 80-ди 16га бөлсөк 5 топ болот. Ал эми 64 математикти 16-16дан кылып 4 топко бөлсөк болот. Ошондо канча топко бөлүүгө болот дейт. Бардыгы топторду кошобуз, 9 топко бөлгөнгө болот. Туура жообу Б варианты.